Кыргыз милициясынын 101 жылдыгына карата бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бул тармакта бир топ жылдан бери үзүрлүү иштеп жаткан кызматкерлерди жана аталган тармакта эмгектенген айымдарды куттуктады. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу ички иштер органдарынын кызматкерлери. Бүгүн сиздерди ошо майрамыңыздар менен куттуктоо үчүн атайын чогултуп отурамын бул жерге. Кыргыз Республикасы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана жеке өзүмдүн атымдан сиздерди Кыргыз милициясын түзгөн күнү менен чын тилимден куттуктаймын. Милиция кесиби өлкөбүздөгү эң улуттуу жана маанилүү кесиптердин бири. Өлкөбүздүн тарыхында ички иштер органдары калыптануунун жана өнүгүүнүн узак, катаал, түйшүктүү жана ардактуу жолун басып өтүштү. Үлгүлүү күжүрмөн салтка ээ болуп, мыйзамдуулукту, коомдук коопсуздукту жана жарандардын конституциялык укуктарын камсыздоо жаатындагы мамлекеттин маанилүү институту катары ички иштер органдары өлкө коопсуздугуна татыктуу салым кошууда. Кыргыз милициясынын кызматкерлери ар дайым мекенчилдикти, чыдамкайлыгы, эрдиги жана жогорку кесипкөйлүгү менен айырмаланып келген. Күн сайын коомдук тартипти, жарандардын укугун коргоп, сиздер бүгүн коомубузда сый урматка жана жогорку ишенимге татып келесиздер. Мекенибизге чын жылдан таза кызмат кылуу, мыйзамдуулукту жана коомдук тартипти сактоо, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин тийиштүү коргоо сиздердин түздөн түз милдетиңиздер. Ошондуктан бул чоң жоопкерчиликке мамлекетибиздин жана кадырман элибиздин алдында патриоттуулук сезими менен бекем турушуңуздарды баса белгилейм. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өлкө жетекчилиги мамлекетибиздин коопсуздугун жана туруктуулугун камсыз кылууга, күч жана укук коргоо түзүмдөрүнүн дараметин жогорулатууга, материалдык техникалык базасын чыңдоого жана социалдык тиричилик шарттарын жакшыртууга өзгөчө көңүл бурууда. Урматтуу кызматкерлер, бүгүнкү сыйлыктар өлкөбүздөгү мыйзамдуулукту жана коомдук тартипти чыңдоого кошкон салымыңыздар үчүн сиздерге болгон ыраазычылык. Ошону менен бирге сиздердин милдетиңиздер мыйзамдуулукту, коомдук тартипти, жарандардын конституциялык укуктарын коргоо экендигин ар дайым жүрөгүңүздөрдө бекем тутуу абзел экендигин белгилеп кетем. Кызматыңыздар бир эле жогорку кесипкөйлүктү гана эмес, мекенчилдикти, мыйзамдуулукту, моралдык бекемдикти, сабырдуулукту жана адамгерчиликти талап кылат. Кесиптик майрамыңыздар менен куттуктап, мындан ары да жарандарыбыздын мыйзамдуу укуктарын коргоп, мамлекетибизге, элибизге ак ниет, таза жана татыктуу кызмат кылышыңыздарга ишенем. Ден соолукта болуңуздар, жооптуу кызматыңыздарда ийгиликтерди, үй бүлөңүздөр ынтымак, бакубат турмуш каалайм. Рахмат көңүл бурганыңызга. Андан соң бир катар кесипкөйлөргө атайын кызматтын башчысы тарабынан сыйлыктар тапшырылды. İçki İşler Başkanlığı'nın Malumatlık Teknolojiler Bölümünün Uluk Destek Кезинде бул тармак аянычтуу абалга кептелип, коррупцияга малынган кызмат катары коомчулуктун аң сезиминде калыптанып калганын айткан УКМК башчысы учурда алар үчүн түзүлүп жаткан мүмкүнчүлүктөргө токтолду. Аны улай мамлекет мындан ары да кызматкерлердин иштөөсү жана кызмат өтөөсү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү менен катар, социалдык коргоо жагын жакшыртууга жана милициянын материалдык техникалык базасын чыңдоого өбөлгө болуучу чараларды ишке ашыруу улантыларын кошумчалады. Негизинен бул жерде биз жанагы башкаруучу руководящий чакырбастан жаман ушул кызмат кылган кызматкерлерди чакырууга аракет кылдык. Эми баарын батырыш өтө кыйын, милицияда кудайга шүгүр адамдар көп, кызматкерлер көп. Бирок ошондой болсо дагы ушул Бишкек шаарында иштеген биздин ГАИ кызматында, да, биз эскиче ГАИ деп үйрөнүп калганбыз. Ушу ГАИ кызматында иштеген биздин кыздарыбыздын баарын чакыргыла деп мен сурандым эле. Кыздарыбызды бир сыйрак туктап кое берди. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушу майрам күндөрүндө биздин эркектер булар медаль алууну, звание алууну, алкыш алууну, ушу кагаздарды жакшы көрөт, Кыздарыбыз болсо гүл менен конвертти жакшы көрөт. Ошондон сиздердин ар бириңиздерге бирден гүл конвертти таркатып коюуга уруксат этиңиздер, таркатып. Сиздерди көрүп турабыз, мына айрыкча кыздар, биздин карындаштарыбыз, келиндерибиз, мына сиздер кызматыңыздар
аял киши болсоңуздар дагы ошого карабастан оор кызматтарды иштеп атасыздар. Мен көпчүлүгүңүздөрдү көчөдөн көп көрүп калам. Баягы дежурство турганыңыздарда, көчөдө ошо мына кыймылды, жол кыймылын башкарып атканыңыздарды көп көрүп каламын. Өзүмүн мындай кызматтык машинамда баратканда дагы кээде таңгамал, кээде кечинде түнү да туруп каласыздар, кээ бир кыздарды көрүп калам. Анан кызматтык машинада башка өзүм жеке машина минип алып, же болбосо мындай баягы оперативный машина минип алып да мен көп кыдырам да. Ошондо да көп көрөм кыздардычы. Кыздар ушу жакшы иштейсиздер. Рахмат баарыңыздарга. Мындан ары ден соолукта болуп жакшы иштеңиздер. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Ушунчалык дүйнөдөгү көп кесиптердин арасынан эң оорун тандап алган силерге рахмат. Эң оор кесип тандап алган. Эмесе силер иштейдиган кесиптер көп. Бирок ошого карабастан мамлекетке, элге кызмат кылам деп иштеп атасыздар. Негизинен өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы жылдары мына ушул жерде отурганыңыздар көпчүлүгүңүздөр 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жылдан иштегендер бар араңыздарда. Негизинен акыркы жылдары мамлекетибизде чоң өзгөрүүлөр болуп атканын көрүп атасыздар. Урматтуу президентибиз, мамлекетибиздин куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Садыр Ожоевичтин алдыбызга койгон талаптарында негизги маселеси ушу коргоо органдарында иштеген, күч органдарында иштеген биздин кызматкерлердин каралбай кеткендигине биз президентибизде көп кейиди да. Каралбай кетишкен. Алардын турмушу, турмуш шарты, айлык шарттары, социалдык шарттары, кызматтык абалдары, ушул имаратынан баштап колдонгон аспаптарына чейин. Бул эми техникасы бар, вооружение, боеприпасов, военный техника дегенде ушунун баардыгы каралбай кеткендигине өтө көп кейиди президентибиз. Жана биздин алдыбызга ушундай тапшырмаларды койду. Мамлекет күчтүү болуш үчүн, мамлекет стабилдүү болуш үчүн, мамлекеттин ички жана сырткы коопсуздугу сакталыш үчүн сөзсүз түрдө биз ушул коопсуздук жаатын иштеген кызматкерлерди камсыз кылышыбыз керек болуп калды. Ошол маселенин үстүндө көптөгөн кызматтар аткарылды. Мына сиздердин министриңиздер Улан Ниязбеков алдагы өтө көптөгөн жумуштарды аткарды. Негизинен ушул мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, имараттар жаңаланып атат. Керек болсо формалардан бери, туура кийген ушу амунированиябыздан бери жаңаланып атат. Айлыктарыбыз жаңаланып атат, танабаштарыбыздан бери баардыгы жаңаланып атат. Анан биз дагы ушу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети сыртта карап турбастан өзүбүздүн көптөгөн жумуштарды бүтүргөндөн кийин ушул ички органдарга, то есть милиция кызматкерлерине жардам берейин деген максатта көп иштеп атабыз. Жерлерде роудуларды салдырып берип атабыз, техникаларды алдырып берип атабыз, жана башкаларга жардам берип атабыз. Себеби бул коопсуздукту камсыз кылуу баарыбыздын жумушубуз. Бир эле органдын эмес, же бир эле бир жетекчинин эмес, баарыбыздын кызматыбыз ушул. Ошондуктан сиздерге ыраазычылык, айрыкча ушул биздин карындаштарыбызга, мына кыздарыбызга отурасыздар. Эжелерибиз жок болсо керек, бизден улуу эч ким жок болсо керек бул жерде. Жең негизинен баардык карындаштарыбыз, кыздарыбыз отурасыңар. Жакшылап иштей бериңиздер, ишиңиздерде ийгилик болсун. Чынында айтыш керек, көптөгөн мамлекеттик органдардын арасында мындай тартипсиздик орун алып кеткен. Ошол эле биздин коопсуздук органдарында дагы, ички органдарда дагы ушундай тартипсиздик орун алып кеткен. Бирок азыр акырын тартипке алып келип атабыз. Өзүбүз тартиптүү болбосок, өзүбүз мыйзамды сактабасак, өзүбүз ошол башка адамдарга үлгү болбосок, анда кандай болот? Ошондон ушул маселеде көптөгөн жумуштар аткарылып атат. Ошол эле учурда бир кезде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү өлкөнүн бүтүндөй коопсуздугуна коркунуч келтирип, ички саясатына, кадр кызматына кийлигишип турган учурларды дагы бир ирет эске салды. Азыркы тапта мындай түшүнүк артта калып, бул министрликтеги эски калыптанган системаны тазалоого багыт алып, ага карата олуттуу иштер жүргүзүлгөнүн билдирип, мындан ары да күчөтүлгөн тартипте иштей турганын айткан Камчыбек Ташиев, милиция кызматкерлерин таза иштөөгө чакырып, элдин ишеними баарынан жогору турарын эскертти. Маселе президентибиз алдыбызга койгон 3 чоң маселени алдыбызга койду эле. Биринчиси бул мамлекетибиздин чек ара маселелерин чечүү.
Biz bunu sizler менен кошо чечтик, бүтүрдүк. Экинчиси, мамлекетибиздеги ошол уюшкан кылмыштуулук топторго айрыкча ушуларга карата, бандиттерге, ушуларга карата аюусуз күрөштү ачышыбыз керек эле. Буларды биз толук бойдон мамлекетибизде жоюшубуз керек эле. Биз ушуга жетиштик. Азыркы күндө ушул биздин тегерегибиздеги мамлекеттердин арасынан айрыкча мурдагы союз малдагы мамлекеттердин арасынан бир гана Кыргызстанда биз ачык айкын мындай жарыялап айта алабыз. Биздин мамлекетибизде уюшкан кылмыштуулук топ жок. Конечно, мыйзам бузуучулуктар болот, хулиганчылыктар болот, анча-мынча жанагыдай оор кылмыштар дагы болуп турат. Бирок негизинен уюшкан кылмыштуулук топ. Булар кимдер эле? Булар мамлекеттин саясатына аралашкан, мамлекеттин экономикасына чоң зыян келтирген, мамлекеттик бизнес структураларды контролдоп турган атайын ушундай уюшкан кылмыштуулук топ болчу. Булар жөн эле бандиттер эмес эле. Булар жөн эле бирөөнү коркутуп үркүткөн же болбосо убактылуу гана тоноп кеткен адамдар эмес эле. Булар атайын уюшулган, атайын мамлекеттик системаны кыйраткан ушундай топ болчу. Биз булардын мындай айтканда түбүнө жеттик, сиздер менен кошо. Мыйзам чегинде биз аларга чараларды көрдүк. Азыркы убакта биз бардыгына дагы бир жолу баса белгилеп айтайын, ачыктан ачык, айкын бардыгына жарыялап кыла алабыз. Бизде уюшкан кылмыштуулук топ жок деп. Мына ошондон бери, акыркы 2 жылдан бери, мына айрыкча акыркы 1 жылдан, мына 23-жылдан бери мамлекетибизге келген инвестиция өтө көбөйдү. Мамлекетибиздин экономикалык шарты жакшырды. Бизнесмендер, ошол мамлекет иштеген адамдар бардыгы коркпостон өздөрүнүн пешенетери менен таап иштеп калышты. Ушуларга шарт түзүлдү. Мен силерге бир мисал айтайын, ушул боюнча мына милиция кызматкерлери силер ар биринен ушул жумуштар менен мындай ар дайым сталкиваться этип жүрөсүңөр. Бул бир мисал. Мына ошол эле биздеги жанагы так называемый вор в законе. Камчы Көлбаев боюнча. Акыркы маалда президент өзү эле айтты. Алда чакырып айткан, ал кишиге да ошол Көлбаевге айткан, Матраимовго айткан, токтоткула депчи. Кылмыштуу ишиңерди токтоткула. Токтобосоңор биз чараны колдонобуз. Дегенде алар ой биз болду бүтүрдүк, эч нерсе кылбайбыз деп жүрүшүп кайрадан күчөп кетишти. Акыркы маалда мына мен силерге бир мисал айтып берейин. Биздин бир министр ыйлап келди магачы. Ыйлап келди. Эмне болду? Кече дейт, олтурсам телефонума жанагы бир мындай видеозвонок келип калды дейт. Видеозвонок келсе туугандарыбы же башкаларбы деп баса калсам эле дейт, ар жагында Көлбаев турат дейт. Көлбаев туруп эле сразу айтты дейт. Ушу мону жумуштарды бүтүрбөй турган болсо, эртеңден баштап азабын тартасың. Ыйлап келди мага мен өзүмө. Так? Анан мен айттым, мен кетем, айрызын азыр жазам деп, жок токто, кетпейсиң. Мен сага жооп берем, кетпейсиң, иштейсиң. Деп аны алып калып, анан кийин чара көрүүгө милдеттүү болдук да бизчи. Алар кимдер депутат болуш керек, кайсы партиялар өтүш керек, ким парламентке барыш керек, ким кайсы шаарга мэр болуш керек, ошондон бери чечип калышкан да. Мына ачык эле айтыш керек, милицияда көп жылдар бери иштеп кеткен балдар бар. Милицияларды тимине тоготпой эле калышкан. Гаилерди такырда тоготпой калышкан. Ал эле эмес, гаилерди эле эмес. Мына конторада отуруп, ушулар менен тынымсыз иштеп аткан коопсуздук кызматкерлерине тоготпой калышкан. Көпчүлүгүн өздөрүнө буруп алышкан. Так, көпчүлүгү ушу биздин конторага да кирип кетишкен. Мен канчадан бул жерди тазаладым. Күнү-түнү иштеп отуруп. Так. Милицияга канчасы кирип кетишкен бардыгы. Жакын жолоп, жанына барып сүйлөй алышпай калган. Биздин генералыбыз деген кыйындарыбыздын бардыгы. Ошого сүйлөй албай калышкан. Ушундай оор акыбалда калып кеткен биздин мамлекет. Урматтуу туугандар. Мына ошондон Кудай буйрса биз чыктык. Эми негизги маселе, президентибиздин алдыбызга койгон негизги маселе коррупция менен күрөшүү. Коррупция менен күрөшөбүз, жана аны аягына чыгарабыз. Көпчүлүгү баягы биз ОПГ менен күрөшөбүз, биз буларды тартипке тартабыз десек, ошол маалда менин үстүмөн көбү күлүшкөн. Жак айта берет туруп, кайдан эми
ой Көлбаевка жеткичекти, анын бандиттер жоклугу жакты өздөрү жок болуп кетет деп. Күлүшкөн үстүбүздөн. Мына азыр ситуацияны көрдүңүздөр өзгөрдү. Коррупцияга да ушинтип күлүп атышат. Азыр да канча күлгөндөрү бар. Буга чейин күлгөндөр азыр унчукпай калышты. Коррупция менен күрөшөбүз, коррупция менен күрөшө албайсыз, коррупцияны жеп жок кылат деп. Жок. Биз коррупцияны да мыйзамдын чегинде өз ордуна коебуз. Коррупция деген мамлекетибизде болбош керек. А коррупция болбош үчүн биз мына кызматкерлерге жакшы мамиле кылышыбыз керек. Кызматкерлердин жашоо шартын, айлык акыларын, жана башкаларын жасап беришибиз керек. Биз аны түшүнөбүз, толук жоопкерчиликти сезебиз. Ошондуктан мына майрамыңыздардын алдында мен сиздердин же болбосо милиция кызматкерлеринин кемчиликтерин айтпай эле коеюн. Жетишкендерди айтуу менен сиздерди дагы бир жолу куттуктап кетемин. Ишиңер жоопкерчиликтүү, биз чогуу иштейбиз, чогуу жүрөбүз. Мен азыр сиздерди карап туруп баардыгыңарды ушунча кыз формада турса өзүм сүрдөп кетип атамын. Сиздерденчи. Ошондуктан сиздер өзүңөрдүн ошол ак эмгегиңерди мыйзам бузгандарга каршы багыттагыла. Биз колдоп турабыз. Эгерде кайсы бир маселе болуп калып, же кайсы бир мыйзам бузуучулукка, же болбосо мындай деп кой, жанагы акыйкатсыздыкка туш келип калсаңыздар, менин эшигим ар дайым ачык. Мен мына советтигим бар, Элтерес деген. Ушул кишиге телефон чалып айтсаңыздар, мен убактым болгондо чакырып кабыл аламын. Ар бириңерди кабыл алууга даярмын. Мен иштөө режимим билесиздер, уландыкы да ошондой, улан Ниязбеков да ошондой. Күнү түнү бизде жанагыдай келип калдым, келбей калдым, же болбосо эрте кетем, кеч кетем деген жок. Күнү түнү иштей беребиз. Так? Мен азыр эле өзүмдүн Альфа кызматкерлерин кабыл алдым, аларга да айттым. Силер менен азыр сүйлөшүп атып, мен азыр уйкум келип атат, уктагым келип атат. Себеби мен саат 5-те турганмын, таңга маал. Так? Азыр мына сиздер менен сүйлөшүп коюп эле, буквально 1 сааттын ичинде кайрадан дагы учуп кетишим керек. Жумуш ушундай напряженный, өтө көп. Макулбу? Силер бизге ишенгиле. Биз сиздерге эгерде кайсы бир акыйкатсыздык болуп атса, ошону аягына чыгарып беребиз. Мыйзамдын чегинде. Биз эми ар бирибизге Алла Таалам, Кудайым мүмкүнчүлүк берди, убакытты берди, ушуну туура пайдаланып, эл иштеп калайлы. Мейлиби? Ошол рахмат эми. Мен силерге мындай жөнөкөй сөз менен түшүндүрүүгө аракет кылдым. Рахмат баарыңызга. Ал эми мамлекет башчысы жана УКМК төрагасы тарабынан жасаган эмгектери эске алынып, бүгүнкү сыйлыкка татыган кызматкерлер жетекчилерге ыраазы. Бүгүнкү алган сыйлыгыбыз боюнча улуттук коопсуздуктун төрагасына чоң ыраазычылык билгизебиз. Биздин милициянын 101 жылдыгына байланыштуу ушул жерде атайын тандалган кызматкерлерди чакырып туруп сыйлоо иретинде берди. Мынакей мени медаль берип атат. Мен аябай ыраазымын. Кыргыз элине будан кийин буга чейин дагы азыр дагы кызмат кылабыз. Кыргыз Республикасынын президентине, УКМКнын төрагасына жана кабинеттер министринин төрагасына, анын орунбасарларына жетекчилигине абдан чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Биз абдан кубанычтабыз. Биздин кылып жаткан кичинекей эмгегибиз абдан сыйланып жатканга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан өлкөбүздүн мындан ары өнүгүшүнө биз өзүбүздүн колубуздан келишинче кичине болсо дагы салымыбызды кошо беребиз. Мындан ары да кошобуз, ата мекен үчүн кызмат кыла беребиз. Белгилей кетсек, 1924 жылдын 1-ноябрь күнү Кара Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитети тарабынан административдик бөлүм түзүлүп, анын курамына облустук милиция башкармалыгы да кирген. Бүгүнкү күндө бул дата кыргыз милициясынын түзүлгөн күнү катары белгиленип келет. Нурзат Кочункулова, Майрамбек Ардибилал уулу, регион Бишкек.